Түркиянын борбордуу көчөлөрүнүн биринде Кыргызстандын Каракол лыжа базасындагы Кыргызстандын президенти катышкан туристтик роликти жарыялашты. Мындан бир нече күн мурун президент Садыр Жапаров Каракол лыжа базасына барып, эс алып жүргөн видеосу интернетке тараган. Анда өлкө башчы туристтерге чакырык жасап, жарандарды спортту сүйүүгө үндөгөн. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кенже кызы Алия Назарбаева Казакстандагы окуяларга байланыштуу соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал өз кайрылуусунда казак элине тынчтык тилеп, көрсөткөн колдоолоруна ыраазычылык билдирди. Өлкөбүздө болуп жаткан каргашалуу окуяларга жүрөгүм ооруп турат. Бардык курман болгондордун жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтам. Барыбыз үчүн бул катаал сабак тарыхыбыздагы акыркы жолу болгон болсун. Сиздердин колдоо сөздөрүңүздөр үчүн да рахмат айтам. Ошондой эле атама көрсөткөн колдоолоруңуздарга да ыраазычылык билдирем деп айтылат Назарбаевдин кайрылуусунда. Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан алынат. Жаңы жылдан соң бир катар министрлердин ишмердиги талданып, аларды кетирүү маселеси каралып жатканын уктук. Өздүк булагыбыз билдиргендей, Алымкадыр Бейшеналиев, Руслан Казакбаев, Доскул Бекмурзаев, Болотбек Купешев жана башка айрым жетекчилер да кызматтарынан алынышы болжонууда. Иштей албай жатышканы, катачылык кетиришкени жагынан бааланып, чечкиндүү чечимдин ишке ашуусу күтүлүп калдыбы? Аз күндө көрө жатабыз. Азия Ньюс гезити. Жакында Өмүрбек Текебаев кызматка барабы? Айрым билермандар тарабынан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кызмат берүү идеясы көтөрүлүп, акыл калчанып калгандай. Ишке ашарын азырынча айтуу эрте. Себеби былтыр Германиянын элчилиги чечилип, агреман келгенден кийин өмүккө айнып кеткен. Андыктан бул жагынан этияттап мамиле кылышары анык. Негизинен оппозициянын көрүнүктүү лидерлери менен бийликтин кызматташуусу туура. Көч башында Текебаев тургандан кийин аксакал курактагы каарманыбыздын тилин таап, жумшартып кепке келтирсе эмнеге болбосун. Жакынкы жылдары шайлоолор жок, президент Садыр Жапаровдун саясаты туруктуу нукка бурулду. Кыйчаңдап мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтире тургандар камалары ажеп эмес. Мындай шартта Өмүрбек Черкешевич билимин, тажрыйбасын мамлекеттин өнүгүшү үчүн бурса, элибиз деле туура түшүнмөк. Казакстанга барган Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн тынчтык орнотуучу аскердик контингенти эртең 14 январда кайтып келет. Бул тууралуу Коргоо министрлиги кабарлады. Аскерлер эртең түшкө маал келет. Белгилей кетсек, ЖКК Коопсуздук кеңеши Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин улуттук коопсуздукка жана өлкө суверенитетине келген коркунучтарга байланыштуу кайрылуусунун негизинде тынчтык орнотуучу жамааттык күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын жогорку кеңеши аскерлерди жөнөтүүгө макулдугун берип, жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык Казакстанга 150 аскер, 8 сооттолгон техника, 11 аскердик автоунаа жөнөтүлгөн. Жоокерлер негизинен стратегиялык маанидеги объектилерди кайтарууга жардам берери айтылып, кийинчерээк кыргызстандык аскерлер Алматыдагы маанилүү стратегиялык объект катары эсептелген ТЭЦ-2 кайтарып жатканы белгилүү болгон. Сүйүнгөнүмөн ыйладым. 42 жылдык эмгегин агартуу тармагына арнап, туруктуу бир мектепте иштеп келген Халима Ашырбаева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наамга ээ болуп отурат. Жарым кылымга жакын эмгеги бааланганына кубанып, ишеним көрсөткөн кесиптештерине ыраазычылыгын билдирди. Биздин коллектив ушинтип эжекенин эмгегин баалашып, өзүмдүн коллективим жана директорум Тажибаева Мерис эжекейге ыраазычылыгымды билдирем. Коллектив жакшы. Мына 42 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Мына мен эмгегим баалашып, ушундай немеге көрсөтүшүп отурганга ыраазымын. Билим берүү тармагында миңдеген окуучуларды тарбиялап, физика жана математикадан сабак берген Халима Ашырбаеванын эмгеги буга чейин эле бааланмак. Бирок каарманыбыздын өмүрлүк жолдошу да агартуу тармагында жетекчилик кызматты аркалап келгендиктен көптөгөн наамдарга көрсөтүлбөптүр. Мен али иштеп аралашып тургандан көп сыйлыктардан бул калып кетип аткан. Себеби али эл өзүнө берип койду деген сөз болот деп көп өзүбүз тартып жүргөнбүз. Мен мына жумуштан чыгып, пенсияга чыгып, өзүм менен өзүм иштеп жүрөм, бул өзүнчө иштеп жүрөт. Мына эми алды ошол. Эл туура баалаганына мына ушул жерден көрүнүп турат, жакшы.
Каарманыбыз эки доордун мугалими катары Союз журuna караганда азыркынын окуучулары билимге умтулуусу төмөндөп кетти деп кейит. Буга китептин ордун интернет, смартфондордун ээлеп алганы себеп болгонун айтат. Көпчүлүк жаштар мындай мүмкүнчүлүктү туура эмес багытта пайдаланып жатканы өкүндүрөт дейт. Мурунку окуучуларга караганда азыркы окуучулардын мындай билимге болгон умтулуусу мындай төмөнүрөөктай сезилет да. Бирок бир жагынан карасаң, баягы соткаларга кирип, интернетке кирип, бир нерселерди таап келгендери жакшы. Бирок балдар мындай карасаң, китепти көп окуса, көп билим алат экен да. Кругозору кеңейет экен. Азыр балдар төлкө сотка менен болуп калды да. Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн Баткен облусунан 3 мугалим республикалык сыйлыкка татыды. Алардын экөөсү эмгек сиңирген мугалим наамын алса, бирөөсү Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Казакстанда болуп өткөн событиялар боюнча оюңузду айтып койбойсузбу деп атышат көбүнчө кишилер. Эми Кыргызстанда улут маселеси боюнча сүйлөө абдан коркунучтуу, абдан опурталдуу маселе. Ушундай шүмшүктөр бар, үстүнөн арыз жазышып, органдарга жүгүрүп барышат. Мисалы, мындан 7 жыл мурда оор журналисттер менин үстүмөн арыз жазып, түрмөгө отургузуп коюшкан. Эмне ошондо мага эмне бир репёшка же бир лимонад киргизип койдуңарбы? Ана шыкактап турасыңар, тигини сүйлөп койбойсуң, муну сүйлөп койбойсуң деп. Ал эми жазында тажиктер боюнча аларга каршы сүйлөөгө туура келди. Ооба, анткени алар кол салды прямой Кыргызстанга. Каршы сүйлөп аттым аларга видеолорунда. Анан дагы казактардын вор законесиби Дикий Арман деген бар экен. Анысы билигине кошулуп алып, биздин кыргыздарды мародёрлор деп аткан эмиш. Ошого каршы жооп берип койбойсузбу деп атат. Мен жапай арманбы, вор законеби, же биздей вор законеби урганым да жок, беттерин айтам. Мен алардан коркпойм, мен бир гана Аллахтан корком. Ал эми казактар болсо революция кылганды билбесе, 5-6 күн жүрүп алса, эмне кылайын? Революция деген негизи 1-2 күндө болот бизде болот. Андыктан бир өлүп бир калбайбы? А я для себя хочу пожить. Для себя и для своей семьи. Патриот болуңар келеби? Сүйлөгөңөр келеби? Бирөөнүн аркасында жашынбай, бирөөнү шкактабай өзүңөр чыгып сүйлөбөйсүңөр, сүйлөй бербейсиңер.